Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Бүгүн Кудай буйрса сиздер менен 1 саат бою түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Назарыңыздарда шарият теле берүүсү. Бүгүн биз сиздер менен адам баласы мээнет кылуу боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын анча-мынча хадистерине, Куран Керимдеги аяттарга, адам баласыны мээнет кылганга, жумуш кылганга, соода сатык кылганга, адамдардан тиленип, адамдардан жардам сурабастан, тескерисинче адамдарга жардам бергенге аракет кылып, адам өз мээнети менен, өз күчү менен, өзүнүн акылы менен курсагын, үй бүлөсүн, жакындарын багууга аракет кылуу туурасында хадистерге келип токтолмокчубуз. Негизги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген бир хадистин тегерегинде кенен кесир сөз кылабыз. Ал хадис пайгамбар Аби Хурайра радиаллаху анху, Абу Хурайра Аллах андан разы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лиан ягду ахадукум", силердин бирөөңөр эрте менен туруп, фаяхтатиба аля захрихи, ошо артына отун артып келип болсо дагы өзүнүн курсагын өзү бакканы, адамдардан сураганга, адамдардан тилемчилик кылганга, адамдардан жардам сураганга караганда жакшыраак деген хадистин тегерегинде сөз кылабыз. Башка бир хадистерде кимде силердин бирөөңөр эрте менен туруп, тоого чыгып, балтасын көтөрүп барып, ошол отун кыркып, отун кыйып, ошол отунду базарга алып келип сатып, үй бүлөсүн өзүн бакканы ал үчүн жакшыраак деп дагы келген риваяттар бар. Бул эгерде аяттарга, хадистерге көз чаптырсак, аяттар дагы, хадистер дагы бизди мээнет кылганга, соода кылганга, адам баласы өз акылын иштеткенге, өзү аракет кылганга, өзүнүн аракети менен, пешене тери менен иштеп, мал мүлк таап, байлык таап, ошо менен курсагын бакканга үндөйт. Адам баласы качан өзүнүн абырою, качан абырою, өзүнүн абийири качан төмөнгө кетет, качан паска кетет. Адам качан жардам сураганда, адам качан тиленгенде, тилемчилик кылганда, ар дайым эле айланчыктап келип жардам сураса, адамдын абырою кетет. Ошондуктан бизде хадистерде келет, эгерде Алла Тааланын астында улук болгуң келсе, бийик болгуң келсе, анда фазхад фи дунья юхиббак Аллах, баягы дүниөнүн сүйүүсүнүн жүрөгүңө киргизбе, Кудай Таалага менен болгон мамилең мыкты болсун, Кудай Таалам ошондо сени жакшы көрөт. Ал эми качанда адамдардын кол астындагы нерсеге көз артпай, адамдардан көп суранбасаң, ошондо адамдардын жүрөгүнүн сүйүү, махабат табасың деген дагы хадистер бар. Бизде ислам дини, шариятыбыз адам баласына мээнет кылганга, бай болгонго, өз мээнети менен, өз колу менен, өз күчү менен тамак ырыскы таап жегенге буйруйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келип сурашканда, "О Аллахтын элчиси, эң мыкты кесип, эң жакшы кесип кайсы?" дегенде, "Эң жакшы ырыскы кайсы?" деп сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласы өз колу менен, өз пешене тери менен тапкан кесип эң мыкты кесип деп айткан. Ошондуктан кесиптин төмөнү жок, кесиптин баары жакшы. Эң негизгиси адал болуш керек, эң негизгиси адам өз колу менен, өз мээнети менен тапкан ырыскы болуш керек. Эгерде көз чаптырсак, кыйындардын баары, пайгамбарлардын баары, сахабалардын баары өз мээнети менен, өз күчү менен, пешене тери менен мээнет кылып, кесип кылып, курсактарын, үй бүлөсүн баккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммед пайгамбар койчуман болгон. Бир аз акылы жеткенден кийин Мухаммед пайгамбар соода сатык кылган. Эгер акыл чаптырып карасак, Дауд алейхиссалам ар дайым өзүнүн мээнети менен гана курсагын дойгозгон. Кээ бир пайгамбарлар темирчи болгон. Темирди эртип, темир менен байкы калак жасап, кылыч жасап өмүр сүргөн. Сахабаларды карасак, сахабалардын арасынан өмүр бою соодада, өмүр бою тыйканчылыкта жүргөн адамдар болгон. Ошондуктан ислам дини бизди бай болгонго, бирөөдөн сурабаганга, ислам дини өз мээнетиң менен, өз күчүң менен, өз акылың менен мээнет кылганга үндөйт. Эгерде мындай көз чаптырсак, бизде зекет парыз.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бир нече хадистерде, Алла Таала бир нече аяттарда садака берген күндө атат, зекет берген күндө атат. Эмнеге ушулардын баары бизде адал рызкы тапканга, өз мээнетиң менен, өз акылыңды иштетип, өз күчүңдү иштетип, тыйын тыпыр тапканга, ошол нерсе менен адал рызкы тапканга, элден жардам сурабаганга буйруган. Ошондуктан бул хадистерди карасаңыз, эгерде сенин эч нерсе мүмкүнчүлүгүң жок болсо, эрте менен туруп деп атат. Хадисте дагы бир маани бар. Эрте менен туруп деген жер бар. Эрте менен ырыскы чачылган убакыт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бурика фи уммати фи букуриха", үммөтүмө эрте мененки убактына береке берилген деп айткан. Ошондуктан хадисте карасаңыздар, хадисте дагы эрте менен ягду деген сөз эрте менен күн чыга элек, чымын баягы куштар учуп аткан мезгилде ягду деп коет. Ошол эрте менен күн чыкканга чейин багымдаттан алдын, багымдаттан кийинки учурларда эрте менен чык, мээнет кыл, күчүң менен, пешенеттериң менен тыйын тыпыр таап, курсагыңды, элиңди, жериңди, үй бүлөңдү, мамлекетиңди бак деген нерсе ушул жерден келип чыгат. Бурика фи уммати фи букуриха, үммөтүмө эрте мененки убакытка береке берилген деп айтып атат. Ошондуктан эгерде аброюңузду сактайм десең, авторитетиңди сактайм десең, элдин астында кичине сени мындай тебелеп, тепсебелбей жашайм десең, анда өз мээнетиң менен акча тап, элден тилемчилик кылба, элден суранба, балким колунда жокторго, жетимге, жесирге, кедей, кембагалга, бейбечарага жардам бер, ошондо даражаң бийик болот. Пайгамбар башка бир хадисинде берген кол алган колдон бийик деп айткан. Ошондуктан ислам дини бизди бийик болгонго, абройлуу болгонго, авторитетиңди, жүрүм турумуңду, аброюңду сактаганга буйрат. Бизди иффа деп коет, ва карама деп коет. Адам бергенге баягы өзүнө тебелентип, тепсентип пас болбостон бизде ислам дини бийик болгонго үндөйт. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, келгиле бийик бололук. Элге, жерге жардам беребиз десек, пешенетер менен акча тапканга аракет кылалык. Оңой табылган акча оңой жок болот. Пешенетер менен, мээнет менен табылган акча ширин болот, таттуу болот, берекелүү болот. Качанда бирөөдөн сурап, оңой жол менен келген акча тыйын тыпыр оңой жоголот. Берекеси болбойт. Мээнет менен, күч менен, кыйынчылык менен келген ырыскы ошол таттуу да болот, ширин да болот, берекелүү да болот. Ошондуктан келиңиздер, кайсыл жерде болбосун ишиңдин майын чыгара аткар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң сүйкүмдүү амал, эң жакшы амал адам баласы кылган ишинин майын чыгара аткарганың. Дыйкан болсаң, дыйканчылыктын майын чыгара аткар. Эгерде соодагер болсоң, сооданын майын чыгара аткар. Эгерде кайсы бир жерде айлыкка иштесең, ошол жумушуңдун майын чыгара аткар. Баягы жеген тамагыңды адалдап же, ширин болсун, таттуу болсун, берекелүү болсун. Анан эптеп келди кетти деп, эптеп убакыт кетирип, өлөр өлбөс менен жан баксаң, ушинтип жүрүп өтүп кетесиң, өмүрүңдө дагы, жашооңдо дагы тапканыңда береке албайт. Качанда биз чын жүрөктөн берилип, аракет кылып иштесек, пешнетер менен иштесек, ошондо тапканыбызда береке болот. Эгерде могул хадистерге карасак, Алла Таала хадистерде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине, аяттарга карасак, булашлардын баары бизди мээнет кылганга, элден суранбаганга, тескерисинче элге жардам бергенге буйруйт. Ислам дининин бири бул ислам түркүктөрүнүн бири зекет берүү, парыз да. Бул деген сөз мусулман адамга бай болуу, мээнет кылуу, ырыскы табуу, анан колунда жок кедейге, кембагалга, жетимге, жесир берүүгө жардам берүү ислам дининде талап кылынган нерсе да. Бизден талап кылынган нерсе демек мээнет кылуу. Ар тараптан болсун. Кылган ишиңден, балким китеп жазсамын, калемин курч болсо ошол нерсенин баягы майын чыгарып аткарышың керек. Соодагер болсоң соодаңдан, монтип азыр журналист болсоң, ошо телеканалда иштесең, ошол жердин майын чыгарып аткарышың керек. Ишибизде, жашообузда береке болсун десек, ар бир иштин майын чыгара аткарышыбыз керек. Бизде суроолор болсо, суроолорго жооп берүүгө аракет кылалык. Мен мурунку суроолордун арасынан бирөөнү баягы кайсы күндөрү сабакка чыгасыздар деген суроону окудум эле. Ал биз Кудай буйрса
ар жуманын жума күндөрү чыгып келгенбиз. Балким мындан кийин ар 4-чү күнү саат 7-ден 8-ге чейин түз эфирде сиздерден келген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Суроолор канеке, бул жерде TikTok'ты билген жигиттер, мен суроолорду артка кайтарсам окуп алсам болот, Канеке бул жакта катталдым, катталбадым деп талкуу болуп атыптыр. Суроолор болсо суроолорго берсеңиздер, суроолорго жооп беребиз, Кудай буйрса. Мен бул жактан суроолорду көрө алган жокмун. Демек, теманы кээ бир адамдар мазхаб дегенди билбейт. Алар кандай болот? Мазхаб деген сөз бул жол деген сөз. Ислам дининде биздин азыркы бизге жетип келген 4 мазхаб бар, 4 жол бар. Ошо 4 жолдун баары туура. Ошо жолдо Бишкекти элестетип көрүңүздөр да, Бишкекке келген ушундай 4 тараптан келген негизги чоң жол бар. А биздин мазхаб, биздин жол ушул имам Абу Ханифанын түптөп кеткен жолу, ошо пайгамбарыбыздын хадистеринен, аяттар менен алынган баягы фикий бир мектеп десек болот, фикий бир институт десек болот, бир жол десек болот. Биздин Орто Азиядагы алымдардын көпчүлүгү, дүйнөнүн көпчүлүгү ушул биздин Осмон халифалыгынын дээрлик 600 жыл бою ушул биздин имам Абу Ханифанын мазхабынын негизинде өкүм жүргүзгөн. Бул кадимкидей мыйзам, мамлекеттин мыйзамы ушул имам Осмон халифалыгы имам Абу Ханифанын жазып кеткен мыйзам боюнча өкүм сүргөн. Ал шариятка дагы Курандан, хадистен алынган жол деп айтсак туура болот. Суроолор болсо суроолоруңуздар болсо суроолоруңуздар берсеңиздер, суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Же суроолор келсе да мен таба албай атамбы? Мен TikTok'ту негизи колдонбойм. Бүгүн келсем ушул жердеги эфирдеги жигиттер мага TikTok'тон бул суроолорду TikTok'тон келе ушул жактан суроого жооп бериңиздер деп кирип аткан учуру, сурооңуздар болсо жазыңыздар деп биздин Азиз байкебиз жазып аткан туура. Демек, биз урматтуу мусулман бир туугандар, мээнет боюнча сөз кылып атканбыз. Адам баягы жашоосунда суранбай, тиленбей, бирөөдөн жардам сурабай, балким жардам берүүгө аракет кылып, өзүнүн курсагын өзү жок эле дегенде, үй бүлөсүн, өзүнүн курсагын өзү табыш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте: "Ма акала ахадун тааман qat khayran min an ya'kula min amali yadi." Адам баласынын жашоосундагы эң ширин, эң таттуу тамак бул адам баласы өз мээнети менен, өз колу менен тапкан тамак ырыскы дейт. Ва инна набийаллах Дауд алейхиссалам кана я'кул мин амали ядихи. Дауд алейхиссалам, Дауд пайгамбар ар дайым өз мээнети менен, өз колу менен тамак тапкан тамакты жечү эле дейт. Эгерде жогоруда айткандай кезде көз чаптырсак, Нух алейхиссалам, Закария алейхиссалам, وكان النبي الله داود عليه السلام حدادا. داود عليه السلام темирчи болгон экен. Ал эми Нух, Закария алейхиссаламдар булар жыгаш менен иштеген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям койчуман болгон, соода кылган. Сахабалардын жашоолорун карасак, соодагер болгон, дыйкан болгон. Демек, ушулардын баары бизди соодагер болгонго, мээнет менен акча тапканга, бай болгон күндө атат. Эгерде сахабалардын жашоосун карасак, Абу Бакр радиаллаху анху бай адам болгон. Умар радиаллаху анху бай болгон. 10 мубашширул жанна 5 менен бул дүйнөдө эле 5 менен сүйүнчүлөнгөн сахабалар бай сахабалар болгон. Ошондуктан кээде биз байлыкты, кээ бир адамдар бай болгон адамдарды жаман көрүп түшүнүк менен чоңоюп калганбыз. Ал туура эмес түшүнүк. Эгерде байлык бүтүндөй дүйнөсүн, жашоосун өзүн байлыкка берип берсе, бул жаман көрүнүш. Ал эми байлык колуна берилип, зекетин берип, садакасын берип турса, бул Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү, жакшы амал.
эгерде кээ бир сахабаларды карасак, бир нече жолу жашоосунда бүтүндөй байлыгын Кудай жолунда берип жиберген сахабалар болгон. Сахабалардын баягы 15 менен сүйүнчүлөнгөн сахабалардын бири Мединага келгенде, Абдурахман бин Ауф Мединага келгенде колунда эч нерсе жок келген, баардыгын Меккеге таштап келген. Ошондо биз Мединадагы сахабалар кел, биз сага жардам берелик, мал мүлкүбүздүн жарымын берелик десе, жок, мага базарды көрсөтүп койгула деди. Базарга барды, мээнет кылды, эң бай адам болду. Айша энебиз риваят кылат, бир жолу сахабалар менен отурса, эшик дүбүр деген добуштар чыгат экен. Ошондо эмне дүбүрлөгөн, эмненин добушу чыгып атат деп Айша энебиз сураса, сахабалар айтат экен, Абдурахман бин Авфтын кервени Шамдан келатат деди экен. Ошол мезгилде Абдурахман бин Авфтын 700 кервени үстүндө жүк, байлык, алтын, күмүш, ушундай байлык менен Мединага киргенде Медина элине кадимги дүпүрөгөн добуштар болот экен. Ошондо Айша энебиз пайгамбардын мен мынтип айтканын уккамын, Абдурахман бин Авф бейишке жөрмөлөп келет деп уккамын деп айткан экен. Ошондо ошол жерде отурган сахабалардын бири барып Абдурахман бин Авфка айтат. Ушул сөздү айтканда Абдурахман бин Авф кервенин Мединага толук жетилеге алдын чуркап Айша энебизге келет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен жөнүндө бир сөз айткан экен. Эмне деп айтты дегенде, пайгамбар сени бейишке жөрмөлөп келет деп айтты дегенде, сүйүнүп Абдурахман бин Авф жүгүрүп кап чыгып 700 төнү үстүндөгү байлык, алтын күмүштүн баарыны мединалык керейкен балдардын баарына таркатып берген экен. 700 тө. Бул бүгүнкү күндө 700 баягы эң кымбат баалуу уна ичиндеги баягы алтын, күмүш байлыгы менен деген сөз да. Ушунун баарын элге, журтка таркатып берген экен. Мен эми пайгамбар мени жөрмөлөп бейишке кирет деп айтыптыр. Мен бейишке чуркап киришим керек деп 700 байлыгынын баарын ушу тилге таркатып берген экен. Ушул ким? Абдурахман бин Авф. Ушунчалык бай болгон, соодагер болгон, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн адам. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, кылган ишибиздин мээнетин, майын чыгара аткарганга аракет кылалы демекчимин. Күкүк энелер жөнүндө эмне айтасыз? Төрөп таштаган. Өкүнүчтүүсү ушундай негатив нерселер пайда боло баштады. Бул баягы зынанын бүгүнкү берип аткан үзүрү. Качанда элде зына көбөйгөндө, арам жол менен кошулуу көбөйгөндө, никесиз жолдор менен көбөйгөндө мына ушундай таштандылар, таштанды балалар көбөйөт. Адам баласы кантип таштайт? Кээде акылым жетпейт да. Кантип адам баласы өзүнөн төрөлгөн тирүү баланы кантип мусорго барып таштайт да? Кандай ташбоор эне. Адам кээде күнөө кылбайт деп коет да. Адам күнөөсүн токтотпосо, тооба кылбаса, адам жырткычтан өткөн айван болот экен да. Ошондуктан айван болуштан алдын келгиле акылыбызга келелик. Зынанын аягы жакшылыкка алып келбейт. Зынанын аягы өлүмгө, жетимге, бузукулукка, оорулукка, ушундай жаман нерселерге алып келет. Баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүүнүн, жашырынып сүйлөшүп жүрүүнүн, монтип соц тармактардан, TikToктон, Facebooktан, Instagramдан башка жат бөтөн эркектер менен сүйлөшүп, бөтөн кыздар менен сүйлөшүп жүрүүнүн бул акыбети десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан келгиле Кудайдан корколук, жаман ишке барбайлык, арам ишке барбайлык, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүүнү токтот. Ал бөрү деп коет аны, ал карышкыр деп коет. Бүгүн 10 күн пайдаланат, 15 күн, 1 ай, 2 ай пайдаланат, сени таштап кетет. Кээ бир кыздар сени пайдаланат, акчаңды алат, малыңды алат, мүлкүңдү алат, алдайт, подаркаңды алат, анан кийин таштап кетет. Бул аягы жакшылыкка алып барбайт, аягы ушинтип тирүү балдарды тирүүлө жетим кылганга, же тирүү балдарды мусорго апарып таштап, өлүмтүккө, жаман нерсеге алып барганга акыбет ушундай. Жаман нерсе. Келиңиздер, акылыбызга келели. Келиңиздер, эсибиз барда этегибизди жыялык. Бул нерсе токтотулбаса, акыбети жакшы болбойт, акыбети жаман болот. Ошондуктан зынанын, бузукулуктун, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүүнүн, соц тармакта, телефондо, WhatsApp'та сүйлөшүп жүрүү баары жакшылыкка алып барбайт, бүтүндөй баары бузукулукка, жамандыкка алып барат. Анан кийин ошол эле учурда таштап кеткен, пайдаланып жүргөн
Еркектер, бұл дүние қайтар дүние деп қояды. Бүгін сен біреудің қызын пайдалансаң, ертеге сенің қызыңды біреу пайдаланады. Ертеге сенің қарындашыңды біреу пайдаланады. Ертеге сен біреудің қызыменен зына қылсаң, ертеге сенің үйіңде зына болады. Сен бүгін 1000 сомға зына қылсаң, ертеге сенің үйіңде бекер 1 сомға зына болушы толық ықтимал. Сондықтан бұл нәрсені тоқтатпасақ аяқ жақшылық алып келбейді. Бұл нәрсені тоқтату үшін ел жапырт киришиш керек. Ар бир ата-эне қызын көзөмөлдөш керек. Ар бир ага ини карындаштарын көзөмөлдөш керек. Ар бир эркек өзүнүн нафсин тыйыш керек. Ар бир кыз өзүн тизгиндеш керек. Ошондо гана бул нерсени токтотобуз. Суроолор. Ассаламу алейкум. Куран китептин котормосу менен болсо дагы даарат менен окуш керекпи? Kur'an kitabı koturmasının darat menен okuş şart emez. Okuy verseniz bolot. Şart emez. Kur'an'ın koturmasının Arapçasını eğer tafsir menен bolsa da darat menен okuş şart emez. Al endi tafsirin Kur'an'ın özünü gana darat menен okuş şart. Assalamu aleykum qarike. Mahır jönүндө айтып өтсөңүз, кандай учурда кантип канча берилиш керек? Mahır деген сөз бул салтка байланыштуу. Ошол элдин жүрүм турумуна байланыштуу. Бизде махырдын кыргызчасы калың деп коет. Махыр менен калыңдын айырмасы жок. Калың деген сөз, махыр деген сөз, махырдын кыргызчасы калың. Калыңдын арабчасы махыр. Экөөнүн айырмасы жок. Кээ бир молдокелер айырмасы бар деп жүрөт, бирок чын-чынына келгенде махыр менен калыңдын айырмасы жок. Негизи махыр калың кыздын колуна берилиш керек болчу. Кыз каалагандай иштетет аны. Бирок биздин кыргыздын кыздары, мен канча жерге барып нике кыйдым, кыргыздын кызы уяттуу болот, намустуу болот. Махырга мынча бересиң деп сурабайт. Аны ата-энеси сүйлөшөт. Ата-энеси 100 000, 200 000, 1 ой, 10 жылкы деген сыяктуу сүйлөшүлөт да, ата-энелер арасында бычылып, анан кийин ошол алынган акчаны кайра ошол кызга сеп кылып, кийим кече кылып, төшөк көрпөсүн кылып, кайра эле ошол кызга берилет. Башкача айтканда, махыр калың менен айырмасы жок, экөөбү бирдей эле. Ал ошол чөлкөмгө, элге, журтка байланыштуу. Бүгүнкү күндө Ысык көлдө балким 100 000 сом, 150 000 сом, Нарында да 150 000, 200 000 тегерегинде, балким Таласта, Алайда 300 000 болушу мүмкүн ушундай. Ал чөлкөмгө, элдин жүрүм турумуна, кайсыл жерге, аймактарга карап айырмачылыгы болушу толук ыктымал. Ассаламу алейкум. Дарат алганда кранчикти агызган бойдон алса болобу же ар биринде өчүрүп аласызбы? Су ысырап кылган болбойт, ысырап кылган дурус эмес. Сууну ачып коюп акырын дарат алсаң анда болбойт. Сууну ачып коюп, бирок тез алып, баягы сууну ысырап кылбагандай болсаң, анда эч нерсе болбойт. Эң негизгиси суу ысырап болбош керек. Кээ бир жерлерде ушул баягы кранттан аздан суу агып турат, анда балким ысырап болбойт. Анан сууну агызып коюп, олтура берүү бул жакшы эмес. Баян укканда ошол төртөөнү тең уксак болобу? Суроо түшүнүксүз. Сурооңузда Ассаламу алейкум. Алганда Дарат бул суроого жооп бердик. Ол суроолорго да жооп бердик окшойт. Биздин суроолор жооп. Силердин сурооңузду окуй албай калдым мен. Эгер болсо кайрадан бериңиз. Ассаламу алейкум. Намаз убактында кол көтөргөнү сүннөтпү? Көтөрсө болобу? Кол көтөрүп, баягы кол көтөрүү ар бир намазда биздин Ханафи мазхабында кулак какканда гана Аллаху акбар деп кулак көтөрүлөт, башка убакта кулак көтөрүлбөйт. Башка мазхабтарда ар бир кыймылында кол көтөрүү бар. Ал Шафи мазхабында, Хамбали мазхабында, Малики мазхабында ушинтип кол көтөрүп окулат. Биздин Ханафи мазхабында антип кол көтөрүү жок. Биздин Ханафи алымдар айтат. Бул хадис сахих жол менен келген, мутаватир жол менен келген эмес. Биздин Ханафи алымдар айтат, эгерде ар бир намазда ушинтип 5 убакыт намазда ушул бир убакыт намазда эле бир 10 кыймыл бар да. Эгерде ушунда бир намазда 10 кыймыл болсо, 5 убакыт намазда бир 50, 60, 100 кыймыл бар экен. Эгерде мынчалык көп болгондо бизге мутаватир жол менен жетиш керек болчу.
балким сахих менен жеткен, бизге мутаватир менен жеткен эмес. Ошондуктан биз бул хадисти албайбыз дейт. Биздин ханафи алымдары бул хадисти алган эмес. Ошондуктан ханафи мазхабында кол кыймылдатуу деген жок. Кулак какканда гана колду кыймылдатуу бар, андан башкасында жок. Кол көтөрүү жөнүндөгү суроолорго жооп бердик. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Карке дарат алганда мас тартуунун тартиби кээ бирөөлөр маскеге да тартса болобу? Мас бул башка тартылат. Эгерде масыга суу өтпөй турган өткө, анан заманбак кожа сымал сыяктуу байбактар, кожа сымал жука ушуларга болот. Пайпакка, кытайский пайпак, байкы жука пайпактарга мас тарткан болбойт. Эгерде масы болсо, же кожадан тигилген баягы пайпак, бирок кожа менен же дерматин, бул суу өткөзбөй турган болгон болсо, ошолорго жарайт. Кытайский пайпак, жука пайпак, мындай тыртылганда баягы ачылып тура турган эптеп тигилген жүн пайпактарга мас тартканга болбойт. Азан айтканда туруп туруу сүннөт эмес. Азан айтканда кээ бирөөлөр баягы мешитке киргенде 2 рекет намаз окумай сайын отурбагыла деген хадистер бар. Ошон үчүн мешитке киргенде баягы азан айтылып калса, азан айтканга чейин туруп турган адамдар бар. Азан айтканда туруп туруу деген нерсе жок, андай түшүнүк жок. Мен мүрзө казып акча табам, дагы көмүп иштейм. Эч нерсе жок. Мүрзө казып, көмүп, кээ бир адамдар ошо мүрзөнүн казышынын жол жобосун билбейт. Ал адал эмгек, эч нерсе жок. Кудай таалам жардам берген болсун. Ассаламу алейкум. Биткоин криптовалюта жөнүндө айтып кетиңизчи, арамбы же адалбы? Бул тема боюнча алымдардын арасында талаш тартыш жараткан маселе, дүйнөлүк деңгээлдеги алымдардын талаш тартыш жараткан маселе. Көпчүлүк алымдар буну арам болбойт дейт. Ошондуктан бул нерседен алыс болуңуздар, алданып калышыңыздар толук ыктымал. Үстүндөгү суроого кайтканга аракет кылдым, бирок таба алган жокмун. Суроону башкадан болсо жазып койсоңуздар, мен үчүн кайра артка чыгыш кыйын болот. Эгерде сиз мүмкүнчүлүгүңүз бар, жазып коюңуз, жооп бергенге аракет кылайын. Алла разы болсун. TikTok аялдар эфир суроо чыгып, аялдардын аял заты качан сулуу болот, качан көрктүү болот? Аял заты качан уяттуу болгондо баягы биздин ханафи мазхабынын кээ бир алымдары жада калса аялдын доошу дагы аврат дегендер бар. Такыба аялдар, Кудайдан корккон аялдар, мен ойлойм, өзүнө элан кылбайт, TikTokко баягы жүзүн көрсөтпөйт, кебетесин көрсөтпөйт, балким доошун дагы угузбайт. Ошондуктан таква, Кудайдан корккон аял болгон болсо, мындай нерседен алыс болгону абзел. TikToктон болсун, телевидение, журнал, гезит өзүнө көрсөткөн аял, ал баягы өзүнө рекламалаган аялды мен таква аялдардын катарына кошпойм. Балким күзсүз мусулман, бирок таквалыгы жок аял болушу ыктымал. Ошондуктан бул жакшы эмес. Таква аял сүрөтүн эмес, балким доошун дагы бөтөн адамга угузбайт. Устаз Матуриди деп кимдерди айтат? Устаз Матуриди. Имам бизде имам Матуриди деген чоң алым болгон. Акыйда илим менен алектенген адам. Ошол адамды ээрчиген адамдарды Матуриди деп айтат. Бизде имам Ашари деген адам бар. Ошол бизде Матуридилер, анан кийин Ашарилер, анан Салафилер болуп, ошол акыйда маселесинде 3 жол бар.
салафилер деп ошол мурунку салафтардын жолун жолдойбуз деп айтат. Ашарилер имам Ашаринин алып келген ошол эрежелердин ошол мектеп менен ээрчигендерди айтат. А имам Матуриди деп имам Матуридинин мектебин ээрчиген адамдар айтат. Биздин Орто Азиянын өлкөмүндө фикый мазхабта имам Абу Ханифанын мектебин ээрчийбиз, акыйдада имам Матуридинин мектебин ээрчийбиз. Ошол имам Абу Ханифанын фикын кармаган адамдарды ханафилер деп коет. Ошол эле учурда имам Матуридинин акыйдавый мектебин ээрчигендерди Матуридилер деп коет. Ушундай жол. Талаш тартыш маселе, кээ бирөөлөр ошол меники гана туура деп айтышы мүмкүн. Кайсы бир мазхабтагылар ар бир мазхаб өзүнүкү туура деп ишенет, ошого ээрчигенге адамдарды үгүт кылат. Ошондуктан бул бири-бирин күнөөлөштүн кажети жок. 99% имам Матуриди менен имам Ашаринин баягы мазхабы, мектеби 99% окшош. 1-2% гана айырмачылыгы бар. Ал эми салафилер менен Ашари жана Матуридилердин бир 95% окшош, калган бир 3-4% гана айырмачылыктары бар. Ошондуктан булар мектептерде ээрчигендерди, бул мектепте ээрчигендерди күнөөлөштүн кажети жок. Сен эгерде Ашари болсоң, Ашари жолуңду карма, экинчи башка бир мектептерди күнөөлөбө. Эгерде сен салафи болсоң, макул, салафи бол да, башка бирок экинчи тараптуу күнөөлөбө. Биз Матуридибиз, биз эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. Ушундай түшүнүк болгону баягы туура болот деп ойлойм. Анан кийин өзүнүкүн гана туура деп, калгандардын баарын тозоку деп ишенүү, бул туура эмес түшүнүк. Эгер сажда аятын угуп калсак, канча убакытта сажда кылып коюшу керек болот? Сажда аятты уккандан кийин сажда саху кылыш важип болот. Аны ошол дарат алып, эң жакшысы өз убагында, өз мезгилинде аткарганыңыз дурус болот. Эгерде андай кыла албасаңыз, дараты жок болуп калган учуру болушу мүмкүн. Ошол мезгилде дарат алып, кийин деле сажда саху кылып коюшуңуз керек болот. Важип. Алла разы болсун, сиздерден да Алла разы болсун. Баракаллаху фикум. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта суроолор калбай калды окшойт. Бизде бир 4-5 мүнөт гана убакыт бар. Анда эмесе өзүбүздүн темабызга кайрылалык. Биз бүгүн Кудай буйрса мээнет кылып, адам башка адамдардан жардам сурабай, тилемчилик кылбай, адал рызкы таап, кедей колунда жок, жетим, жесир адамдарга жардам берүү туурасында 1 саат бою түз эфирде болдук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгерде кайсы бир адам эртең менен туруп, тоого чыгып, отун чогултуп, белине отун жүктөп, анан ошону сатып болсо дагы элден сурабай жашаганы ошол адам үчүн эң жакшы ырыскы деп айткан хадис жөнүндө кенен сөз кылдык. Адам эгерде аброюн сактайм десе, авторитетин сактайм десе, бийик болом десе, анда өз мээнети менен, өз күчү менен ырыскы тапканды, өз күчү менен курсагын тойгозгонду үйрөнүш керек экен. Тилемчилик кылган сайын адам баласынын жашоосунда береке кетет. Жардам сураган сайын адам баласынын жашоосунда береке кетет, тапканына береке кетет. Эгерде жашооңузда, үй бүлөңүздө береке болсун десеңиз, анда элден, журттан, башка адамдардан жардам сурабай, тескерисинче элге, журтка, кедейге, кембагалга жардам берип жашаганды үйрөнөлү демекчибиз. Бизге суроолор келип бүттү окшойт. Анда эмесе ушуну менен бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.